13 жаш чоң болчу, күйөө балам өзүнөн 13 жаш чоң болчу. Күнсулуу 23-апрелдин кечинде Малсарайда асылган абалда табылган. Атасы Салахидин Эшботоев кызынын балдарын таштап өз жанын кыйганына ишенбейт. Ошол убакытта кызым балдарына чай берген, бар жогун ырастап, кир жууп коеюн деп суу ысыткан. Ошол моментте келгенде кызым күйөө балам өзү эле өлтүрүп койгон. Аргасы кеткенден кампага асып койгон. Аны эми асканда эптей албаган жакшы. Ылдый эле жерге асып коюптур. Жиптин биягы илмек мындай болуп, мынягын кыскан эмес. 3 бурчтуу эле жипке салып коюптур. Şu yerде эле өтүп калган, башка эч белгиси жок. Аны мен милиция келип ачканда көрдүм. Маркум Күнсулуу Эшботоева 16 жашында өз айылдашына турмушка чыккан. Жолдошу менен 8 жыл бирге жашап, 5 балалуу болгон. Алардын эң кенжеси 1 жаш 3 айлык эгиз нарселер. Маркумдун апасы кызынын күйөө баласы тарабынан буга чейин да зордук-зомбулук көрүп келгенин белгилейт. Арадан эч канча өтпөй эле кызым айткан: "Апа, мен жаңылышыппын, мени кечирип коюң. Булар чындап эле келин батырбайт экен. Ай, балам, ошентип жүрүшүм алга келди. Көп аракет кылдым. Ажыратып алам деп көп аракет кылдым. Ай, күйөө балам чоң үчүн менин жогумда 5-6 күн отургандан эле менин жогумда кайтып алдап алып кетип калат эле. Кызым ишенчек болчу да. Ошо 5,5-6-лардын ортосунда кир жуам деп сувам ысыткан экен да. Бөлө турган адам кир жуам дейби? Өлө турган адам даярданыш керек, бир эмнеден корксо. Кантип өлүп калганы дагы деле караңгыда магачы. Күнсулуунун жолдошунан окуянын чоо жайын билүүгө мүмкүн болгон жок. Ал эми маркумдун кайнежеси Эшботоевтердин айыптоолорун четке кагып, келинин өз жанын кыюусуна эмне себеп болгонун түшүнбөй турганын айтат. Эмне болгонун, кандай болгонун деле билбейбиз. Биз ошо телефон чалып, ошо асынып алыптыр деп чалды укам. Чалгандан кийин келсек, ошо үйгө алып кирип эме кылыштыр. Анан кандай эмне болгон бизге деле азыр чын белгисиз. Ал күйөөсү деле жок экен үйдөчү. Бал укам деле. Анан кандай болгон биз деле түшүнбөй атабыз азырчы. Азыр эми тергөө жүрүп атат. Ушактын аркасынан болуптур деп атышат. Ачыгын чын биле албай атабыз биз да. Уруп койгонун деле уккан эмеспиз, эми бир тууганыбыз биздин угат элек да. Эме кылат элек. Өзү жашоосу деле бир сонун жашашат эле. Анан кандай болуп кеткенин биз деле өзүнө түшүнбөй атабыз да, түшүнбөй калдык. Бул окуя Сузак райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен катталган. Учурда сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Тиешелүү экспертизалар дайындалган. Аталган окуяга байланыштуу каза болгон келиндин ата-энеси кызынын өзүнүн өмүрүнө кол салуусуна анын күйөө баласынын күнөөсү бар экендигин билдирип милицияга арыз менен кайрылган. Азыркы учурда күйөөсүнүн же болбосо каза болгон келиндин күйөөсүнүн окуяга канчалык деңгээлде тийиштиги бардыгы тергөө иштеринин жүрүшүндө аныкталат. Учурда тергөө иштери улантылууда. Маркумдун жакындары тергөө калыс жүрүшүнө да ишенбей турушат. Алар Күнсулуунун өлүмүнө күнөөлүүлөр сөзсүз жазага тартылышы керек экенин белгилешет. Мен кайсыл жерге барсам күйөө балам өлтүргөн кызымы. Бул сөзүмөн кайтпайм. Өзү өлтүрүп, өзү асып койгон. Өзүн өзү аскан эмес. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.